Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Кубатбек Боронов Баткен облусундагы Чечме автожол көзөмөлдөп өткөрүү жайында Өзбекстан Республикасынын премьер-министри Абдулла Арипов менен жолугушту. Жолугушуу учурунда эки өлкөнүн ортосундагы чектеш айылдардын жашоочуларынын ортосунда болуп өткөн жаңжал талкууланды. Ошондой эле эки жактуу кызматташуу жана башка актуалдуу маселелер боюнча пикир алмашты. Чегараны болсо жанагы айткандай иш жүргүзүшөт. Специальный бизде представительство бар, билесиңер, өкмөттө ушул боюнча алып барган кишибиз да бул жакта. Тараптар мамлекеттик чегаранын кыргыз-өзбек тилкесинде болуп өткөн окуяга байланыштуу өкүнүү билдиришип, жагдайды жөнгө салуу боюнча биргелешкен акыркы чаралардын топтомун кабыл алуу жана чектеш аймактарда чыңалууну жоюу тууралуу пикирлерин айтышты. Тез аранын ичинде эки жактан комиссия чогулуп, кайрадан ишти башташат. Ошол бир нече километр 15% калган маселенин ичинде ушу силердин да маселеңер бар. Эки мамлекеттин буга чейин жетишилген макулдашууларды жана келип чыккан маселелерди чечүүдө конструктивдүү мамилени кармана тургандыгы белгиленди. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча тараптар биргелешкен тергөө чараларын жүргүзүү жана күнөөлүү жактарды жоопко тартуу тууралуу макулдашты. Ар бир элдин өзүнүн сый урматы болот да. Туура кабыл алыңыздар. Өзбек элинин, тажик элинин, кыргыз элинин бардыгынын өзүнө жараша сый урматы болуш керек. Биrini бири сыйлаш керек. Кубатбек Боронов баштаган жетекчилер андан соң чыр-чатакка себеп болгон булакка барышты. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Чечме айылынын жашоочулары менен жолугушту. Жергиликтүү тургундар Өзбекстан Республикасынын Сох районунун айыл тургундары менен кечээ болуп өткөн чыр-чатакка байланыштуу актуалдуу маселелерди козгошту. Жолугушууда Кубатбек Боронов жергиликтүү тургундарга Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов менен болгон өткөн сүйлөшүүлөр жана жетишилген макулдашуулар тууралуу айтып берди. Колдон келишинче максималдуу жанагындай провокация калтырбаган аракет кылыңыздар. Сураныч ретинде айтып. Биринчи вице-премьер-министр чегара маселелерин чечүү, ошондой эле аталган аймакта коомдук коопсуздукту жана тартипти камсыз кылуу өкмөттүн өзгөчө көзөмөлүндө экенин белгиледи. Эки элдин ортосунда түшүнбөстүк болуп, ошол жерде жанагы жаш балдар бирөөлөр таш атып ушундай маселе чыккан. Кечинде мунун баардыгы кайра тынчтандырылып, түшүндүрүү иштеринин алкагында эки эл тең эки жакка тарап кетишти, бирок баягы таш атуудан жаракат алгандар бар. Азыр эми тиешелүү медициналык жардамдар көрсөтүлүп жатат. Эми эки мамлекеттин ортосундагы жолугушууда биз бул жердеги болгон чегара маселелерин, суу маселесин, анан жайыттарды колдонуу маселесин, анан ошого баягы элдин ортосунда пайда болгон маселелерди талкууладык. Ал ошондой эле тургундардын кайрылуусу боюнча тийиштүү иштер жүргүзүлө тургандыгын айтты. Тармактык мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарына тапшырмалар берилди. Кундуз Жоробекова, Максат Акылбеков, Баткен облусу.